Assalamu alaikum wa rahmatullohi wa barakatuh. Өткөндө биз hadis тарыхын экиге бөлүп караганбыз. Мутакаддимун доору, анан мутаахирин доору деп. Ошо мутакаддимин доорунда биринчи абал, биринчи доор пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сахаба доору болчу. Экинчи доорду тадвин деп атаганбыз. Тадвин доору, тадвин деген мындайча айтканда топтоо дегенди түшүндүрөт. Бул табиин доору. Пайгамбар сахабалардан кийинки келген доор. Бул негизинен хижри 2-кылымдын 1-жарымын камтыган доор болуп эсептелет да. Тадвин дегенде топтоо дедик. Эмнени топтоо? Бул топтоо деген сөз ошол убакыттагы, ошол убакка чейин жазылган хадистерди жазуу түрүндө болсун, ооз эки түрүндө болсун, бир жерге топтоо аракети ошону тадвин деп атайбыз. Ислам тарыхында, хадис тарыхында ошентип аталат доор. Табин аалымдары рихла деп аталган, биз илимий жолчулук, илимий сапар деп коебуз. Илим үчүн жолго чыгууну ушул негизи эле хадис тарыхында рихла деп аташат. Бир жерден хадис үйрөнүү үчүн, бир жерден илим алуу үчүн жолго чыгууну түшүндүрөт бул рихла деген сөз. Табиин аалымдары ушул рихла иш аракетин өтө чоң масштабта жасашты. Бул табиин аалымдарынан эң таанымалдары Саид бин Мусайяб, Касым бин Мухаммад, Урба бин Зубайр, Абу Салама бин Абдуррахман, Абдуллах бин Утба, Сулайман бин Ясар деген аалымдарыбыз бар. Мына ушулар хадис илиминин өнүгүүсүнө, бизге чейин жетип келүүсүнө чоң таасири бар аалымдардан десек болот. Эми хадис топтолуп баштады дедик. Акырын топтолгондо кандай топтолду? Бул ушундай бир тарызда болду да. Мисалы, хадистер кимде кандай хадиси бар болсо, жазуу түрүндө, ооз эки түрүндө, булар аралардан белгилүү бир кишилерге топтоло баштады. Билген болсо, хадисиң болсо алып кел деп, мисалы, сен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ушундай мааниде уккан хадисиң барбы деген тарызда да, мисалы, мен бир киши мисалы хадисти угуп турган болсо, бир хадисти угуш үчүн узун сапарга чыгып, бир жерден бирөөдөн башка бир сахабадан, башка бир равыйдан эмне кылат? Ошол хадисти же башка хадис угат, же билген хадисин барып тактап келип атышты да. Ошентип белгилүү бир кишилерде ооз эки түрүндө болсун, жазуу түрүндө болсун, хадистер топтоло баштады. Эми хадис тадвини бул эмне үчүн ушундай бир кыймыл башталды? Буга албетте ушул кыймылдын башталуусуна, тадвин топтоо кыймылынын башталуусуна белгилүү бир себептер дейбизби, коомдук таасирлер дейбизби, ушундай бир түрткүлөр болот. Сөзсүз бир кыймылдын башталышында экинчи бир, андан мурдагы бир кыймыл болот. Бул тарыхта болуп келген нерсе. Ошол сыяктуу эле тадвин доору үчүн дагы белгилүү бир кыймылдар, белгилүү бир түрткүлөр болгон, негиздер болгон. Эми алардан биринчиси, мисалы, биз ошол учурдагы араб коомун алып карай турган болсок, эми элестетиңиздер, Мадинада, анан Маккада негизги борбор да бул жерчи. Негизи исламдын борбору. Ислам ушул жерде түшүп, ушул жерден жайылып баштаган мезгил. Сахабалар доорунан кийин доору бүтүп, табиин доору баштаган мезгил. Эми ошол учурда, ошол жерде жашаган арабтардын бир мындай коомдук түзүлүшүн дагы бир көз чаптырышыбыз керек да. Себеби ошол коомдун катмардын, ошол жерде жашаган элдердин социалдык абалы, экономикалык абалы, пикирлери бүт бардыгы ушул хадистердин топтолуусуна бир негиз да, таасир болуп эсептелет. Биринчиден, ал жерде негизги ошол жердин жергиликтүү калктары жашаган. Мындайча айтканда арабтар.
Ошол эле учурда шиялар дагы болгон ал жерде. Араб чөлкөмүндө шиялар. Бул андан башка хавариштер болгон. Булар жанагы Азирети Османдын шейит болуусунан кийинки пайда болгон чоң фитна деген нерсенин натыйжасында пайда болуп чыккан көз караштар, агымдар десек болот да. Шиялардан сырткары жанагы сабактарыбызда да айттык го, географиялык жактан ислам кеңейгендиктен булардан башка элдер, башка маданияттар дагы исламга кирип, ошол маданияттагы элдер исламга кирип, бул жерде дагы такыр бир ар кандай чөйрөдөгү элдердин, ар кандай ишенимдеги элдердин бир мындай кошмок эл отурукташып калды да бул жердечи. Ал бул менен эле чектелбестен, ошондой эле Иран маданиятынан таасирленген адамдар да бар болчу. Сасанилер деп коет, ошол сасанилер бар болчу. Булардын эмеси Зардуштук ишеними. Византиядан таасирленген христиан арабтар бар болчу. Ошондой эле Индиянын маданиятынан, Индиянын ишениминен исламга чейин эле таасирленип калган арабтар бар болчу. Мына ушундай бир аралаш бир элдер жашачу да бул жердечи. Булардын ишеними кандай болчу? Ишеними ошол эле учурда эми булар бир мисалы шия, харижи же болбосо мутазила деген булар агымдар белгилүү бир ишенимдин негизинде пайда болгон агымдар да. Ошондуктан бул жерде шия, харижилар, мутазила, муржия, жабрия, ахли сунна деген ишенимдер чогуу жашады. Эми бир жерде бир канча ишеним, бир канча элдер жашагандан кийин булардын арасында сөзсүз бири менен атаандашуу, эгер исламий бир фиркалар боло турган болсо, бөлүктөр, жамааттар боло турган болсо, анын ичинде дагы өздөрүнүн туура экендигин тастыктаганга аракет кылган кыймыл аракеттердин болуусу бул жанагындай жөнөкөй нормалдуу бир көрүнүш да. Ким болбосун ошол өзүнүн ишенген ишенимин, өзүнүн этикатын туура деп эсептейт и бир аз дагы ашыгыраак кетип, бир аз дагы баягы чектен чыгып, ошол өзүнүн ишенимин туура экендигин далилдегенге аракет кылган ар кандай хадистерди, ар кандай сөздөрдү хадис деп жалган хадистерди айтканга чейин эмне болушту? Барышты. Ушундай абалга чейин барышты. Ошондуктан бул жерде ар кандай пикирлер пайда болушту. Өз арасындагы мындай жарыштан улам араларында эмне пайда болду? Жалган хадис чыгаруу кыймыл аракети, пикирлери башталды да ушулардын арасында. Мындан сырткары хабар вахид маселеси бар болгон ал учурда. Хадис бизге кереги жок. Бизге жалаң Кур'ан гана жетет деген пикирлер бар болгон. Ахлу хадис бар болгон, ахлу рай бар болгон, анан ахлу бидатчылар бар болгон. Ушуга окшогон бир канча пикирлер, ошого окшогон бир канча көз караштар бар болгон бул жерде. Эми ушундай жерди бир элестетип көрүңүздөр. Ошончолук түрдүү элдер, түрдүү көз караштар, түрдүү тартышмалар бар жерде ошонун ичинен хадис илими эмне болуп чыгыш керек бизге? Таза болуп, жанагы туура эмес маалыматтар түшүп жалаң тазаларын иргеп алуу бул бир мусулман аалымдар үчүн өтө кыйын бир маселе болгон чындыгында. Ошону иргеп алуу үчүн ошол учурда иснат деген система башталган да. Иснат системасынын башталышы мына ошол. Иснат деген эмне? Хадис негизи эки бөлүктөн турат. Бир хадистин тексти, жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга тиешелүү болгон текст. Экинчи ошол тексттин, ошол китепке чейинки кайсы китепте жазылган болсо, ошол китепке чейинки жетип келген, бири-биринен айтып келген, биринен бирине өткөзүп келген равилердин чынжыры. Рави деген ошол арадагы кишилер, рави риваят кылуучулар, хадисти бирөөнөн алып кийинкисине өткөрүп берүүчүлөрдү рави деп коебуз. Ошол равилердин чынжырын иснат деп атайбыз. Мына ушундай абалда
isnat sistemasi baştaldı. Bu isnat sistemasyny başlagan kişi Muhammad bin Sirin degen alim bolgon. Muna oşol alim özü mınday dep aytkan. Murda biz hadis rivayet kılgan kişilerden isnadını surap aytaylik. İsnadını surap aytaylik degen söz birөө kelip turup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşunday dedi dey turgan bolsa, boldu аны түздөн түз kabul alчубуз. Kaçan gana fitnalar payda bola başlagandan keyin, fitnalar degeni jana jogorуда aytkan firkalarının arkanday bagıttagı işenimdegi agımların payda boluşu degen söz da. Oşol fitnalar payda bolup başlagandan keyin, ızıçуулar payda bolup başlagandan keyin biz isnat hadis aytkan kişilerden oşol hadistin isnadın surap başladık deydi. Görüyorsunuz, uşul İbn Muhammad bin Sirin'den başlap emne kılgan eken biz birinci isnatты negizlep başlagan uşul kişi bolup eseptilet. Biz eğer de bir hadis aytılgan bolsa, oşol hadistin çınjırын karayt elek. Eğer al hadistin başlalışı je bizge kelgenге çeyinki aral içinde ahlu hadis sünnet menen yaşagan ahlu sünnet alımlardan kelgen bir hadis bolsa, аны biz alçı elek deydi. Hadis kadar kabul alçı elek. Jok, eğer hadistin sanadı ahlu bidatçı kişilerden tüzülgen bolsa, anda biz al hadisti albayt elek deydi. Mına uşunday bir masele payda bola başlagan. Emi negizgi isnatda, hadisin sanadında emne bolgon uşul negizgi maseleler bolgon. Birincisi, bu hadisti 3 masele var da sanatda 3 masele. İzildeöde 3 masele var. Birincisi, hadisti kim rivayet kıldı? Yani, rivayet kılgan kişi oşol hadisti rivayet kılууга tatıktуу. Anın özünün hadis usulunda özünün kriterileri var. Oşol kriteriye dal kelebi je kelbeybi. Ekincisi, bul kişi, rivayet kılgan kişi oşol hadisti kanday abalda aldı. Kantip aldı. Özü barıp түзмө-түз aldыбы же башка бирөө аркылуу алдыбы же hadis алуу жолдору бар өзү. Мына ошолордун сүннөткө же болбосо жанагы алымдар тарабынан kabul alıngan жолдору бар. Мына ошол жолдор аркылуу алдыбы же андай жол менен албадыбы деген сыяктуу критерийлер бар. Үчүнчүсү, al ушул kişi bizge hadisти rivayet kılgan kişi özü hadisти kimden aldı? Mesela anın ustazı kim? Mına ушул 3 negizde hadis isnat suralat. Ушул 3 negizde izildengen isnatın barına tatıktуу bolup kabul alıngan rawinin gana hadisi emne kılınat? Alınat jana özübüzden kийинки muğunga ötkörüp berilet. Emi mına ушул iş baştalgandan keyin bu janagı rasmi türde Omar bin Abdülaziz doğrunda tadvin doğru rasmi türde başlanat. Omar bin Abdülaziz bu bayağı даже 5-ci Hulafai Raşidin dep 4 halifani aytabыз go. Bu 5-ci halife katары eseptelip жүргөн ушундай bir adilеттүү bir emne болгон, padişah болгон. Oşol mындай деген. Hazreti Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin жазгыла. Men oşol hadis bilgen alımlarının ötüp ketip jok bolup kaluusundan korkomун. Alar ötüp kete turgan bolsa, oşolunday abalda алардын өтүсүнөн илимдин жок болуусунан коркомун деп өзүнүн кол астында иштеген жанагы райондук, азыркы тил менен айтканда аймактык башкаруучуларына ошондой тапшырма берген ушул халифа. Эми буларды тадвин доорунун расмий мамлекет тарабынан баштаган биринчи эме ушул болгон. Ал эми алымдарыбыздан Ибн Шихаб аз-Зухри деген алымыбыз биринчи болуп расмий түрдө хадистерди топтоп баштаган. Мына ошентип тадвин доору деген доор башталат да. Мындан кийин эми хадистер топтолду. Мындан кийин китептерге топтолот, китептерге жазылат. Китептерден кийин тасниф дооруна өтүп, тасниф болуп ар кандай темаларга жараша хадистер бөлүнөт жана китептер жазылып баштаган доорго келебиз. Эмки сабакта буюрса сабактын уландысын улантабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.